Söz Кадырбек Нуржигит Кадырбековичке берилет. Чоң рахмат. Бир суроо. Ушул өткөндө биз жаңы мыйзамдын долбоорун кабыл алып атабыз да, жанагы эгерде инвесторлор, бизнесмендер акчалары болсо, келечекте өзүн өзү актайт деп ишене турган болсо, акы төлөп жүрө турган жолдорду салса болот деп, туурабы? Кабарыңыз барбы ушундан? Жеке менчик жолдорду акы төлөй турган. Бул бүт дүйнөдө бар нерсе. Урматтуу Темир жол компаниясынын генералдык директору. Кабарыңыз барбы? Бул автожолдор. Темир жолдорго ошондой саясат кылсак болобу? Анткени бул абдан кирешелүү тармак. Эгерде көзү жетсе, актыла турган болсо, инвесторлор, бизнесмендер өздөрүнүн акчаларына жаңы тармактарды, жаңы жолдорду курса болот деп. Кандай деп ойлойсуз? Нуржик Кадырбекович, орус тилинде жооп бере бериңизчи. Рахмат. Сейчас на данное время основная магистраль является стратегическим объектом, поэтому она будет являться только государственным. Соответственно, по вашему проекту о том, чтобы возможности строить частным компаниям, на практике показывает то, что в других странах дорога, она всегда будет государственным, земля государственная. Мисалы, Японияда GR компаниясы бул жеке менчик компаниябы же мамлекеттикпи? Кабарыңыз барбы? Мен чындап эле билбейм да, бирок GR компаниясы булуң бурчтарга чейин темир жолдорун жеткирип койгон. 2-3 компания бири-бири менен бирге келишкен. Бизде баягы бирине бир бутосот эмес, конкуренция десе. Алар бул жагына чейин мен алып барайын, анан сеникинен которуп алып бул жактан баштап менин компанияма түшсүн, анан сенин компанияңа түшсүн деп отуруп эле бүт өлкөнү темир жол менен камсыз кылып койгондо, ошол сыяктуу ойлонуп атам мен азыр. Балким жеке менчик компаниялар менен да кызматташ керек. Анткени мамлекеттин акыбалы ушул да. Бюджетте акча тартыш, анан кредит аласыздар, кредит кайра кайтабы, кайтпайбы, кайтканга чейин сиз бул жерде иштебейсиз, бизди болобуз, болбойбуз, бир Алла Таала билет. Ошол үчүн айтып атам. Оюңуз кандай бул боюнча? Стратегиялык экендигинде таптагыр талаш жок. Нуржигит Кадырбекович, уруксат болсо мен жооп берейин. Бул боюнча өзүңүз билгендей 2 жыл мен деле Японияда окуп келгем. Бул суроо мага да туулду. Ошондо эмнеге бул GR компания стратегиялык объекттер Япониянык берилеби жеке ишкерлерге деген. GR компанияларын маалымат боюнча бир япониялык менен сүйлөшкөм. Булар деген сатып салышыптыр да. Эми көбүнчө америкалык компаниялар жана бир нече компаниялар экен да, GR компаниялар. Ошо бирок неме Япониянын өзү өкмөтү билбейм, бир 10%тайбы, 12%тайбы ушундай да. Көрдүңүзбү, канча пайыз болсо деле бул стратегиялык объект мамлекет өзү эле кылыш керек деп кучагына киргизип алып, анан кийин эчтеке кылбай отургандан көрө бир жеме кылып чексек жакшы болмок, анткени бул абдан кирешелүү тармак. Эгерде Кытай, Өзбекстандын ортосундагы мындай транзит стационар турган болсок, макамдалып турган болсок, бул тема дагы да актуалдуу болот. Эми оюңузду түшүндүм, макул. Анан дагы бир жерде мына закондун өзүн карап отуруп азыр бир нерсени байкадым да, мына мисалы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин аппаратынын котормо редакциялоо жана лингвистика кызмат бөлүмүнүн ушул сиздер алып келген документке терс корутундусу бар экен. Тактап айтканда, документтин мамлекеттик тилдеги варианты колдонууга жараксыз деп жазылган. Мына карасаңыздар болот. Эми мен түшүнөм, мен мындай бул тилде тигил тилде болуш керек деп айтпайм, бирок бизде закон бар да. Закон боюнча мына Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамдын 6-беренесинин 3-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын конституциясынын мыйзамдарынын жана башка ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик тилдеги тексти расмий тилдеги текст менен окшош болбогон учурда мамлекеттик тилдеги текст түп нуска болуп эсептелет. Оригиналы мамлекеттик тилдеги версия болуп эсептелет. Анан биздин котормо расмий бөлүмү ушундай корутунду берип атса, кантип чечим кабыл алабыз? Документти мамлекеттик тилдеги варианты колдонууга жараксыз деп жазып атса, кандай деп ойлойсуз? Мына макулдашуулардын долбоорунун мамлекеттик тилдеги текстинде колдонулган түшүнүктөр так болбогондуктан алар өз милдеттерин аткара алышпайт. Эми иле бүткө салат деген ушул болот да, жакшынакай келишимди түзүпсүздөр. Эми инвестиция дейбизби, кредит дейбизби, эми сүйлөшүп алып келип атасыздар да. Бирок келип ушул маселеге мындай кош көңүл карап койгонсуздар, акыбетинде келип ушундай коллизия чыгып атат да, ушундай бизде кыйын
акыбалга такай турган жагдай болуп калды. Буга кандай жооп бересиздер? Нуржигит Кадырбекович, кечиресиздер. Орус тилинде жооп бере бериңиз, Распек тилде. Бул эми сиздин Перевод, конституциялык укугуңузда. перевод был сделан в оперативном порядке, просто спешили. Ну, конечно, это не оправдание. Впредь мы будем в обязательном порядке учитывать эти моменты. И просто есть тоже немного проблема в терминах именно технической части. Очень тяжело переводится, поэтому, может быть, и наши специалисты неправильно где-то учли, перевели. Но впредь мы обещаем, что будем в полной мере переводить максимально правильно и в соответствии с законом. Спасибо. Эми тик буруштуу үч бурчтукта катеттердин квадратынын суммасы гипотезанын квадратына барабар деген нерсени биз кыргызча эле окуп үйрөнгөнбүз. Ошол сыяктуу эле мындай актануу эми түшүнөм, бирок түшүнгүм да келбей атат да. Ушунча ишти кылган компания, ушунча ишти кылган команда ушул жеринен аксап атканыначы. Эми эмне кылабыз эми? Өзүңөр билгиле, добуш менен чечсин. Бирок эгерде добуш менен чечилип азыр өткөдө турган болсо, кийинкиде бул маселеге принципиалдуу карагандай бололу. Котормого аябай чоң маани бериңиз. Сүйлөштүкпү? Сүйлөштүк. Рахмат. Рахмат. Башка суроо